Assalamu alaikum, qadırman görüşçüler, hurmatlı bizden katıluvchilar, Alam Xabarının görüşçüleri. Sizler menen bugün çoğu Жалал-Абад жергесіндегі Сузак районундағы чоң темир базардан сіздерге маалымат беребиз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Мына ушул жерде аябай чоң ушундай тамга жабылуучу крышалардын, темир тинекелердин бааларын сіздерге билип бермекчибиз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Каналда жаңы болуп жаткандар каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Темир там. Мына ушул жерге келиңиздер. Выбор аябай чоң экен. Азыр бааларынан көрүп чыгабыз. Биз ойлойбуз, баалар дагы бул жерде жеткиликтүү, жакшы баалардан болуш керек деп санайбыз. Бизге азыр агабыз менен сүйлөшүп көрдүк. Бааларынан сіздерге четинен билип бергенге аракет кылабыз. Мына достор, мына ушул жерде азыр сезондор башталып, кызуу иштер жүрүп, мынтип бул жерде кардарлар дагы бар экен. Кардарлар кандай тинекелерден алып жатат, ошолордон дагы жакшылап көрөбүз, маалымат беребиз. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Иштер болуп атабы? Жакшы жүрүп атабы? Жакшы иштериңизге береке берсин, жакшы иштеңиздер. Алгач эле мына жерде ушул тинекелерден көрө турган болсок, бул тинекелер каяктан келип атат, баалары кандай болуп жатат, жана кандай түрлөрү бар, ошолордон бир аз маалымат берип өтсөңүз, азыр биздин көрүүчүлөргө дегеле элдер азыр сезон башталып ушинтип иштерди баштап жатат да. Бул жерде түрү бар экен, алгач эле мына башынан баштаган болсок, мына ушулар кандай тинекелер, канчалык размердегилер? Уш катарда тургандар баары неме Апшивканыкы бар. Апшивканыкы, баталок, дуалга кете тургандар экен. Эң арзаны ак тинекелер. Булар 135 сомдон башталып 220 сомго чейин. 135 сомдон 220 сомго чейин экен. Мына ушулар эң арзаны башталышы. Ал эми бул жака өткөндө дагы түрдүү түстөрү бар экен. Полный потолочный апшивканыкы. Потолочный апшивкалардан ушундай экен. Сиздерге каалаган размерде чыгарып беришет, каалаган формада. Булар канча болуп атат? Мына түстүлөр, мына жыгачка окшоп кетет экен, паркеттерге окшоп. Билбейм, размери болот да. Размери кандай? 2-лиги болот, 2-2-лиги, 2,5, 3-лиги болот. Азыр муну 180 сомдук. 180 сомдук бул. 1 метр 180 сом. 1 метри 180 сомдук экен бул. Булардын баары эле бирдей окшойт да, калыңдыктары. Почти бирдей булар. Апшивканыкы бирдей эле болот. Апшивканыкы баары эле бирдей экен. Мына жерде азыр түстөрүнөн да бир аз көрсөтүп өтөлү. Мына ушундай өңдөгү, асман түстөгү светтери дагы бар экен бул жерде. Күрөңдөрү бар экен, мындай кыш сыяктуу болгондору да бар экен, гүлдүлөр дагы бар экен. Бул жерден келип каалаган светтерди тандасаңыздар болот экен. Булардын баалары кандай болот? Гүлдүлөрдүкү 220 сомго чейин. 220 сомго чейин. Эң кымбаты 220 сом болот экен булардыкы. Андан кийинкилерди көрө турган болсок, крышаныкы алар. Алардыкы канчадан болуп атат баалары? Мисалы үчүн бесцветныйдан баштасак, Оцинковый. Бесцветный Оцинковыйлары. Анан российскиси болот, китайский жакшысы болот. Анан российскилер жакшылар заңдабай турганы, алар эми 3-түк болот, размери 3төн башталат. 2,5 эми болот. Анан 3-түктөрү азыр көбүрөөк эми 3-түккө неме спрос көп. 3-түктөн алып атышат да көбү. 3-түктөн 200 сомдон башталат российскилер. 200 сомдон башталат. Эң кымбаты канча болот? Эң кымбаты 300 сомго чейин чыгат да сезонда. 300 сомго чейин чыгат экен. Келип тандайт экенсиздер. Калыңдыктары жана түстөрүн тандасаңыздар 200 сомдон 300 сомго чейин экен булар. Оцинковыйлар, бесцветныйлар. Ал эми мына светлер кандай болуп атат? Светнойлары 2,5 2,5дан башталып 5ке чейин бар да. 2,5дан 5ке чейин калыңдыктары. Россияныкы бар, Казакстандыкы бар, анан Кытайдыкы бар. Россия, Казакстан, Кытай. Анан Белоруссия. Белоруссия. Алардын баалары кандай болуп жатат? Алар ошо 220 сомдон башталып, алар 500 сомго чейин. 220 сомдон 500 сомго чейин болот экен, а? 1 метри. Калың жукасы карап, качествосу карап, Азыр дегиле кайсыл жактыкы жакшы болуп атат? Кайсыларды мындай өң өчпөгөн тамдарга жакшы? Азыр ошо российскилер гарантиясы менен келет. Российскилер гарантиясы менен, заводской гарантиясы менен келет. 10 жылдан 25 жылга чейин гарантия берет завод. Жакшы.
глянцевый, матовый дегендер бар. Ошолор 25 жылга чейин Россия гарантия берет. Анан китайскилер бар. Китайскилер гарантия бербейт. Матовыйлар бар андан. Матойлар, Арзаныраак жүрөт. Мына азыр агаларыбыз бул жерде күрөң түстөгү синекени чыгарып жатат экен, кандай формада чыгат экен, муну дагы көрүп өтөлү. Азыр чыгып келе жатат. Анан мындай адамдар келип тандаганда кээде жакшы билишпейт да, ошондо кандайларын тандаса болот, кандайлары жакшы көпкө чыдайт, ошолордон дагы бир аз айтып кетпейсизби? Өзү адамдар келгенде биз өзүбүздөн айтабыз, мисалы башты сорой алабыз, потолоктобу, же заборгобу, чоң панелгабы, навескеби баардыгын сурап эме кылабыз, анан кийин болушунча жакшысыны айтып, касынысы макул болсо, жакшысын айтып кетебиз. Сенасыны анан кийин мисалы бизден азыр турда бизде Казакстандыкы бар, Кытайдыкы бар, российский бар, белорусский бар. Анан кийин ашы эниге карап, калындыгына карап баардыгын айтып кетебиз. Мисалы ашы качествоны анан кийин азыр калындыгын полный айтып десе өлчөп беребиз. Мисалы калындыгын өлчөп берсе, обязательно өлчөп эме кылып беребиз. Мына кадырман көрүүчүлөр, эгер сиздер тандоо жагынан бир аз кыйналган болсоңуздар, агаларыбыз сиздерге жакшы советтерди берип, жакшы тандоо кылып берет экен. Өзүңүздөр дагы каалагандай формада, каалагандай калыңдыкты алсаңыздар болот экен. Мына азыр чыгып жатат. Азыр буну кандай эмнеге алып атышат? Обшивкагабы же? Жок, бул тандык. Тандык, Ичине казырып машина алып. Казирко жетпей калган жерин алып атат окшойт, Мына ушундай жүрмөн жакшы кызуу иштерди жүргүзүп аткан агаларыбызга ийгилик каалайбыз. Иштери жакшы жүрүшө берсин. Сиздерге дагы жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Андыктан биз менен ар дайым чогуу болуңуздар. Азыр бул жерде биз көрүп турганда мына жерге выбор кылып илип койгон экенсиз, ошолордон барып көрөлүчү. Алар кандай экен? Волнаны эмелери. Волнанын кандай түрү, формалары, кандай формаларын тандаса, мына ушундай жерден тандап алат экенсиздер. Мына чекедегилер булар черепица болуп чыгабы? Мына үстүдө турат экен. Мына ушундай черепица болуп чыгат экен булар. Булардын дагы светтери бар, ар кандай. Ошол черепицалар канча болуп чыгат? Алар баалары кандай болот? Черепица 1 квадрат метри 350 сомдон башталып 450 сомго чейин эмеси калың жукасы. Калың жукасында. Булар квадрат метрине эсептелинет экен да. 350 сомдон 450 сомго чейин калың жукаларына карап баалар болот экен. Мыналар жана стеналары, потолок жана стена. Анан мелкий болуп чыгат алар. Нар жакта да немелер бар экен, угольниктер бар экен. Алар дагы сатылабы же ушуларга кошо кетеби? Алар кандай болот? Отдельно эсептелинет. Алар отдельно эсептелинет, Алардын баалары кандай болуп атат? Размерлери? Аларга ушу размери карап. Мисалы үчүн угольниктер потолокко кетип турган, жол кетип турган 25 сомдон башталып, мисалы стандартный размерлери 25 сом, 30 сомдон башталат. 25 сом, 30 сомдон башталат экен. Уже бияга немелер болот. Спецзаказдар болот, алар уже ошо эмесиге расходуга карап акчасын чыгарат. Жакшы экен. Ал эми мына иштетип аткан машинкалар чыгарып атпайбы? Азыр канча иштеп турат бул жерде? Ошо черепица станок. Черепица станок, ошол. Бияктан уже профнастик чыгат, түзүп алынышат. Бул жакта түзүүлөр чыгат экен. Тамга кетүүчү ошол тинекелерден ар кандай формадагыларды чыгарып берет экен. Мына слив чорголор дагы бар экен бул жерде. Бүт комплект кылып бере аласыздар, бул жерде. Комплект полный, кишеге неме кетсе полный жасайбыз. Ал эми мисалы үчүн образец, потолокто образец, мындай шахматный кылып жасаса болот.
Misal üçün dual, mына реклама ғой эми. Дуалды мына кылып чыкса болот, видеодон. Атай өзүңүздөр буларды кылган экенсиздер, жакшы чыгат экен. Мына ушундай кылып обшивка кылса, азыр үйдүн сыртын шубагандан көрө мына ушундай кылып койсо дагы көпкө турат болуш керек, жакшы чыгат экен. Мага да жагып турат. Ал эми потолокторду мына ушундай кылып шахматный кылып азыркы жаңы типтеги жасалгылар менен жасаса болот экен. Сіздерге жақшылап көрсетейін. Мына жерде мындай чорголор дагы бар экен. Сливтер тамчы түшкөндө мына ушундай кылып атайын түшүрөт экен. Булардын бааларынан дагы азыр сиздерге сурап жеткиргенге аракет кылабыз. Сливтердин баасы 1 метр 130 сомдон. 1 метри 130 сомдон, Калыңдыгы 4,5 Казакстандык. Калыңдыгы 4,5 Казакстандыкы. Мыналарчы турбалары Турбалары 1 метр 100 сомдон. 1 метри 100 сомдон, сиздерде установка кылып берген усталар дагы болот болуш керек, бул жерде. Алардын номерлерин каяктан тапсак болот? Жакшы усталар болсо сурагандар болот да. Жакшы усталар болсо биз номерлерин беребиз. Мисалы, тамды устасы отдельный, сливтин устасы отдельный, потолок кылып аткан усталар бар, алардыкын отдельныйсы. Сурап келсе, жакшы усталардын телефон номерин беребиз. Жакшы, мына достор, эгер сиздерге ушундай сливке жана тамдын усталары керек болгон болсо, бул агаларыбызда номерлер бар экен. Мен ошол номерлерди алып сиздерге экранга көрсөтүп кетем. Ошол экран аркылуу номерлерин алып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Бул жерде дагы жазылып кеткен эскертмелер бар экен. Буларды дагы айтып кетели. Насыяга берилбейт экен. Бул жерде насыяга соода жок. Албетте өзүңүздөрдүн топтогон акчаларыңарды алып келип, наличный акчаларга алсаңыздар жакшы болот экен. Мына кадырман көрүүчүлөр, сиздерге тинекелердин бааларынан бир аз болсо да маалымат берип чыктык. Андыктан мына ушул жерге келип, агаларыбыздан, ажекелерден келип алсаңыздар болот экен. Баалары дагы келишим баада аябай арзан десек деле болот. Мына окшогон черепицалардан да чыгарып берет экен. Каалаган формаларда чыгарып берет экен. Аябай жакшы өздөштүргөн агаларыбыздын иштери жакшы, күжүрмө иштери жүрүп жаткан убактар экен. Мындай светтери дагы бар экен. Алтын түстөгү светтер десек дагы болот экен буларды. Дегеле сиздер каалагандай формадагы тамга жабылуучу жана дуалдарга, потолокторго жабылуучу обшивкалардан алсаңыздар болот экен достор. Андыктан келиңиздер, мына ушул жерден алып өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдүн көркүнө көрк кошуп алсаңыздар жакшы болот. Анда эмесе мен сиздерден ушул жерден коштошомун. Кийинки чыгарыштарда жагы сиздерге кайсыл эмнелер кызык болот, ошолордон комментарийге жазсаңыздар, биз ошолорду сиздерге көрсөткөнгө аракет кылабыз. Андыктан биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар.